Президент Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин чакыруусу боюнча 18-19 апрелде Казакстанга расмий сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров сапардын алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган эки жактуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча актуалдуу маселелерди, ошондой эле кыргыз-казак алакаларынын өнүгүү келечегин талкуулашат. 2023-жылы прокуратура органдарынын 6 кызматкери кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев парламенттин жыйынында депутаттарга отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында учурда прокуратура органдары мыйзам ченемдерин, мамлекет башчысы жана коом тарабынан коюлуп жаткан талаптарды жүзөгө ашыруу, коррупциялык көрүнүштөргө жол берген, мыйзамдарды бузган кызматкерлердин арылуу иштери күчөтүлүп, кызматтык тартипти камсыздоого тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле ал кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен кындыксыз аткарган 167 кызматкер ар кандай ынаамдарга татыктуу болгонун кошумчалады. 2023-жылы мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 21 социалдык объект жана аларга тиешелүү жерлер мамлекетке кайтарылган. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңештин жыйынында отчет берип жатып айтты. Зулушев белгилегендей, анын ичинде 9 бала бакча, 3 мектеп, 1 жогорку окуу жай, 1 дарыкана, 2 ФАП, 1 жатакана жана 1 ат майдан бар. Ошондой эле 2 мектеп жана 1 маданият үйүнө тиешелүү жер тилкелери кайтарылган. Бишкектен Дубай жана Шарджа шаарларына аба каттамдары токтотулду. Бул тууралуу Манас аэропортунан кабарлашты. Ал эми Абу-Даби шаарына уча турган каттам кармалууда. Учуу убактысы бүгүн саат 18:50 жылдырылды. Учуулардын токтотулушу жана кармалышы Бириккен Араб Эмираттарындагы орун алган туруксуз аба ырайына, жаан-чачынга байланыштуу болууда. Казакстанда суу каптаган аймактардан дагы 2,5 миңдей киши эвакуацияланды. Бул тууралуу күн мурун Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жалпысынан бүгүнкү күндө селдин айынан коопсуз жакка көчүрүлгөндөр дээрлик 114 миңге жетти. Алардын 13 миңге жакыны үйүнө кайтты. Суу бара-бара тартыла баштаганын, бирок алдыдагы 10 күн оор болорун президент Касым-Жомарт Токаев 16 апрелде түндүк Казакстан облусуна барып, селден жабыркаган жергиликтүү тургундар менен жолугушканда айткан. Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мелдештер 11-16 апрель аралыгында Бишкек Арена шаардык муз аянтчасында өттү. Ага 20га жакын мамлекеттен курама командалар катышты. Кыргызстандын байге куржунунда жалпы 14 медаль бар, анын ичинен 4 алтын, 3 күмүш жана 7 коло.